Жаш балада эле өкүл бийлей турган болуп калдык деп бир чындыкты чыгара албадык. Анан бизди эми каарыганда мындай үйсүз болуп, бездомный болуп калган турабыз да. Бул жерде өскөнбүз. Меники бул үй. Кыйын го. Сапаргүл апа менен Арслан атанын акыбалы бүгүнкү күндө оор. Жаш балада илан келет да. Мына ушул кепедей болгон эле үй, баарыңыздар көрдүңүздөр. 98 кыйынчылыктан, кризистен чыктык. Өлүп барабыз. Бизге адилеттикти чечип берсин. Бүгүн биз Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылына келдик. Мынакей азыр дал ушул үйдү мына кемпир чалдын ишеничине кирип алдап кеткен Пасанова Чүрөк деген бар экен. Анда эмес азыр кемпир чалдын өзүнөн сурайлы, кандай жагдайда болуп атат. Азыркы күндө ушул талаада калып калышы аябай чоң ыктымал болуп атат. Анда Арслан ата сизден баштайлы. 98-жылы, 98-жылы алганбыз. Азыр убакка чейин ушу балдарым жашайт. Ушу менин ошо Пасанова Чүрөк менен мамилемдин жакшылыгынан келип үйдө турган үйдүн токтомуна түшүнүк кат, тил каттарды мени паспортума кошуп жашырып алып, анан ушул документти өзүнө оформить этип, мына сатып алган биз жалганчы болуп, саткан адам да жалганчы болуп, жаныбыз кашайып күйүп турган кезибиз. Анан бизди эми каарыганда мындай үйсүз болуп, бездомный болуп калган турабыз да. Бизди ушинтип алдап, документти бекитип алып жасаганын билип, ушундай өзүбүзчө бир түтөп, бир жаш баладай илан келет да. Сиз бул үйдү кимден сатып алдыңыз эле? Исаков Маматчан экен паспорту. Ошол аксакалдан мына бир көчөдө жашайбыз. Ушуда мен 98-жылы 13 миңге сатып алган. Мына аялым акчаны эсептеп берген, мен алып ушул үйгө кожоюн болуп киргенбиз. Бул үйгө Пасанова Чүрөктүн эч кандай тиешеси жок. Такыр тиешеси жок бул үйгө. Эми биз мына сот, прокуратура жагына кайрылып, ушинтип бизди сыздатып кетти. Жаш балада эле өкүл бийлей турган болуп калдык деп бир чындыкты чыгара албадык. Мындай сөздөр чыгып атат да, ошол Пасанова Чүрөккө сиз өзүңүз макулдук берген, барып Маматжан аксакалдан документти өткөрүп ал деген учурлар бар экен да. Жок, аны мен териштедим. Ошо Исаков Маматжанга ушу менин атыман өзүнүн бөлөсүнө, букасына звонок кылдыртып, булар оңойлоп бүтүрүп алгандай го менин түшүнүгүм боюнча. Сиз такыр мындай документ бүтүп атканда бул жака келип бир чийиндерди жасайт, ошондо сиз эч кимге жолуккан жоксузбу? Мамлекеттик кызматкерлер келип мындай чийип, мындай документ даярдайт да, ошондо сиз эч билген жоксузбу? Сварщикмында эртең менен таң атканда жумушка кетем. Кеч саат 10-до 11-лерге келем. Бул мына аялым аркылуу билип атпаймынбы бул документти? Булар ушинтип жашырып, уурдап алып кетип, өздөрүнө жаздырып алганын мына аялым тууралуу аркылуу билип атам. Сен эмне кылып жүрөсүң? Менин үйүмдү каяка жок кылдың десе, мен да жаш баладай зыркырап отурган кезим. Чындыкты чыркыратып, ушу өзүмдүн аялым экөөбүздүн алган үйүбүзгө эге чыга албай, бездомный болуп турган кезибиз. Аябай талаша турган үйдөйбү, көрөйлүчү? Жок. Мындай эле бир байкуштардын үйү эле. Негизи мындай дыйкан, мага окшогон дыйкан адамдын үйү. Үйдү сатылат, кызыңыз, аялыңыз сатыкка койду дегенде, ушундай жанчыгарга ачуум келди. Бул үйдүн кожоюну мен, ана аялым дедим, алардын эч тиешеси жок. Бул үй сатылбайт. Бул ата конуш деп айтылат, бул кыргыздын жалпак тилинде. Мындан кийин келбегин иним деп кайтардым. Айтты ака, мен сизди алардын тилиге кирип келипмин. Мен десе эле 2 миллион таштап алып койгону келдим деп. Жок дедим. Антип басып келбе дедим. Мени жер сүзүрүп каарыганда мени уят кылып, мүмкүн эмес мындай болуш деп анан билип атпаймынбы? Биздин документтерди жашырып алып барып, мен паспортумду кошуп, оформить этип, документтештирип алган. Бул документтештирип алгандан кийин анын күнөөсүн мойнуна коюп, чындыктын жүзүн ачыш мен мына сапар аялым экөөбүзгө аябай кыйын болуп атат, оор болуп атат. Мына гостиный. Азыр сиз ушундай шартта жашап атасызбы өзүңүз?
бар жокту жүктөп кетиптир да. Мен жумушта жүргөндө. Мына балам телевизорун жүктөп кетиптир, ал жаңы чыккан стенка деп коем, не? Мына холодильниктерди алып кетиптир. Мейте кухня стенка. Холодильник кимдики эле? Холодильниктер ушу аялым экөөбүз балдарыбыздыкы да. Бул жакта ошол 2 соток огороду бар. Эми мындай карап көрсө талашчу деле жер эмес экен. Ошондой 2 соток огороду бар. А мына коңшуларга окшотуп жаркыратып койгубуз келет. Эми секин болот да, убактысыз болот. Секин бүтүп атат. Ушул. Азыр эми бул үйдү сатыкка койсо, демек сизди сыртка каяка барасың деп атат? Мен бездомный көчөдө калам го, аялым экөөбүз. Кадимкидей эле кубалап чыгып коюн деп атат. Мисалы кадимкидей эле кууп чыкса, алар документ жаздырып алып кожоюн болот да бул үйгө. Мына жерде мен атыман звонок кылдырыптыр. Бул телефондун жаман жагы ошол экен да. Ошол үйдү мага саткан киши ишенип доверенность жазып бериптир. Биз барып териштирип сүрүштүрсөк, ошондой болуп чыкты. Сен звонок кылдың дейт. Сен атыңан айтып келди эле, ушундай паспортуңду көргөз дейт. Мен жоголгон паспортум мына чыкты. Ошол аялым үйдүн документтерин кошуп, токтом, чечим, түшүнүк каттарды көргөзүптүр. Бул жалган. Биз ошо 98 сатып алганбыз да, биз жашап жүргөнбүз да. Бул үйдө азырга чейин жашайт мына. Камчек Ташиевке, Садыр Жапаровка биз кайрылабыз. Биздин эмгегибиз бар бул жерде. Бул жерде өскөнбүз. Бизге адилеттикти чечип берсин деп суранат элек. Садыр Жапаров менен Камчек Ташиев бизди көрсө, бизге жардам беришин суранабыз. Милицияларга бардыгына аракетибизди жасап атабыз, бирок эч кандай пайда жок. Алар бербеген 1,5 миллионду бердик деп үйдүн ээсигечи. Үйдүн ээсини да сыздатып атат. Бизди сыздаткан аскенсип, үйдүн ээсини да сыздатып атат. Үйдүн ээси дагы мен 1,5 миллион алган эмесмин деп ыйлап отурат. Эл журт бизди көрөт. Биз адилеттикти, чындыкты издеп чыркырап жүргөн кезибиз азыр. Анан биздин үйүбүздү кайра өз документибизди жазып аларбыз. Ремонт кыла албай атасызбы ата? 98 кыйынчылыктан, кризистен чыктык. 2002. Ал эми алынган үй алынып калды. Анабысы мейманкана. Алынган үй алып калды. Эми документ деген эми качып кетмек беле. Бүтөт да деген ойдо мына аялым да, мен да. Эч адан шек болгон эмес. Документтенчи баягы ушундай болуп калат. Документтер ошо серванттын үстүндө турган. Мен паспорт, сварщик деген дипломум менен. Кана ошол сервантты көргөзүп бериңизчи. Мына жерде эле анда жүктөп кеттир. Мына ал менин спальныйым болчу. Мына жакта мына балдарым Бишкектен келген чоң балам жатчу ана бөлмөдө. Могул жерде сервантта ушул жерде турчу. Сервантта турчу. Баягы төшөктөрүбүз бар эле, болот. Союз малдагы неме да эми? Союз малды алым 98-жылы. Кичине агартып көгөрткөндөйсүздөр, Ооба, кандай экенсиздер. Мынакей азыр ушул эле оокаттарыбыз калыпты. Дары ичип ушул комнатада азырынча жашоо өткөрүп атасызбы? Азыр мен мына ошо баламдын комнатасындамын. Сен ал жака күн тиет да жазда. Ан буякта жазда көлөкө болот. Эми баягы мен ашказандан язва деген бир ооруга түшүп болгон экен, ашказанды 50% алдырышкан. Анан буяк машинадан авария болуп, путу сынып, оорукчан болуп, турмушта түзүгө эле кыйынчылык көрдүк. Үйдүн документин үйдөн жоготуп, паспортум мына жоголгон паспортум да чыкты мына. 6 ай болду. Ошол пасагыма чүрөктөн чыкты. Ошо паспорт мен суроо өтүп кеткен ал 3 жыл болуптур. Каяктан билип калдыңыз адан чыкканын? Ол паспортун ошодан чыккан, мына Куршаптын доверенность салыптыр дагы булар. Ошо менин паспортумду көтөрүп алып. Ал коммерческий деп мындай менчик экен да, мен түшүнүгүм боюнча. Кантип алат, акчасын төлөйт, эмне кылат? Ошо менин паспортумду көтөрүп алдым, ал жумушта келе албады. Деп эле жазып, оңой эле алып кетишиптир. Карим Асландын менин распискаларымды, токтомдорумду жокко чыгарып ташташат. Анан бул Пасаңова чүрөккө жардам берген, ошо китеп жасагандар, кызыл китеп жасаган,
ошо аркасындагы адамдар жардам берген да, бирөөлөр жардам берген. Документи болсо келбей ушул үйгөчү. Мен мына ушул жерде жашап атам өзүмдүн үйүмдө. Сиз соттоштук деп атпайсызбы? Ошондо сотко келди. Соттоштук келген жок. Бир дагы келген жок. Бир адвокаты келди, адвокаты дагы ошол жээни бөлөлөр болот экен. Ошол келди. Ошого окшогондор бүтүрдү да. Бул кызыл китептичи бизге окшогондо, ошого окшогондор чыркыратып атат. Мени чыгара албайт. Өлүп беребиз. Меники бул үй. Мунуку. Кыйын ғой. Өлүп чыгат, өлүп. Туура эмес. Антип бирөөнүн үйүн, мүлкүн тартып алыш бул өтө кыргызчылыкта өтө уят нерсе. Эми кандай болбосун көчөдө калбайсыздар. Кудай буйруса, Кудай бар, эл журт бар дегендей баары бир ак илет жана сынбайт. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, урматтуу менин каналым катталуучулары, эми бизден кандай жардам? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сапаргүл апа менен Арслан атанын акыбалы бүгүнкү күндө оор. Мына ушул кепедей болгон эле үй, баарыңыздар көрдүңүздөр. Бизден жардам кандай? Биз кандай болбосун мындай ата-энелерди, жетимишке чыгып калган, улгайган ата-энелерди көчөгө калтырбашыбыз керек. Биз жардам беришибиз керек. Өзүңүздөр билесиздер, жакшылап сиздер бөлүшүп берсеңиздер. Ар бириңиздер бөлүшүп ушу райондун жетекчисине, райондун прокуроруна, райондун ички иштер бөлүм башчысына жеткирсек, ошолор кандайдыр бир деңгээлде иликтөөлөрүн баштаса, андан сырткары мына мамлекеттик башчыга буну жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Сиздер ошого жардам бериңиздер. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Ал эми бул видео мамлекеттик башчыга жетип кала турган болсо, дароо чечилет деген үмүттөбүз. Андан сырткары Камчыбек Кыдыршаевич кандай билесиздер өзүңүздөр. Улуу муунга кандай мамиле кылат, өңчөй мына апаларга кандай мамиле кылат. Эгерде Сапаргүл апанын ыйын көрүп калган болсо, кыжалатын көрүп калган болсо, дароо чечип берет деген ниеттебиз. Биз болсо иликтөөлөрдү мындан дагы ары улай беребиз. Акырында ушул Арслан ата менен Сапаргүл апа көчөдө калабы, кандай абалда калат, баарын сиздерге чагылдырып турабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.